эчтеке алың жетпесе жылмайчы. Алла Таала сени жараткан үчүн жылмайчы. Алла Таала сени эртең менен ойготкон үчүн жылмайчы. Алла Таала сени ушу бир чыны суу ичкенге мүмкүнчүлүк берип жатканына жылмайчы. Өкүл балаңыз чобак ажынын феномени эмнеде болгон? Ал адам эмне деп суроо берет, эмне нерсеге муктаж, сүйлөй электе анын көз карашынан карап, ошол нерсени түшүнө билген адам болгон. Мен ал кишиге бир сөз айтарда мурда бир нече жолу ичимден кайталап ойлонот элем. Ал кишинин сөзүн угуп мен рахат кылат элем, менин сөздөрүмдү угуп ал киши рахат кылат эле. Мусулманкул ажы тууралуу көп сөздөрдү угабыз. Бухарада кимдин үйүнөн бир барак арабча кагаз чыгып калса, сураксыз камалган экен. Бир арабча китеп чыгып калса, ошол эшигинин алдында атылган экен да. Атабыздын кандай курбанчылык менен ислам динине кызмат кылганын көзүбүз менен көрүп, жон терибиз менен тартканбыз. Дин Кудайга шүгүр жайылды. Жанагындай ата энелер намаз окубайт деп капа болушубуз мүмкүн. Бирок ошол ата энелер ичинен Кудайдан сурагандыгы үчүн бүгүнкү балдар бүгүнкүдөй намазга, илимге жетишип отурат да. Алла Тааланын ырайымы менен ал кишилер да бейишке кирет деп үмүттөнөбүз. Ажырашууга статистика боюнча биринчи орунга чыгып кетиптир. Эгерде аял эркекке сүйөнүп жашаса, эркек падыша, аял ханыша болот. Эгерде аял эркекке асыла турган болсо, эркек акмак, аял шерменде болот. Эркектерибиз алсыз болуп кетип аткан учурлары бар. Алар өчүүн, гегин, жазаны талак аркылуу алгысы келип атышат да. Бирок талак берилгенде Аллахтын аршы титиреп кетет. Анан сел жүргөн сайын, жер титиреген сайын ойлонуп калат экенсиң. Дагы жер ачылып жутуп кетпей, жер көтөрүп атат да. Демек арабызда дагы да болсо жакшы инсандар бар. Ассаламу алейкум, саламатсыздар урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Биз дагы да болсо менин кичим экеним Манас шаарына, Жалал Абад облусуна келип отурабыз. Бул жерде Жалал Абад облусунун казысы Ниматулла ажы менен чогуу подкаст тартайлы деп чечтик. Бул жерде болсо биз Мусулманкул ажынын мечити, мен айткандай Раджихини эстеткен Меккедеги мечитте маек курмакчыбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен азыркы камера сыртында айткандай эле тарыхка бир аз көз чаптырып, тарыхта динге кызмат кылган адамдарды баалап кетпесек болбойт. Мусулманкул ажы тууралуу көп сөздөрдү угабыз. Кыскача. Анан кимден болбосо сизден ошол кишинин кылган мээнети, ошол кишинин бир аз тарых басып өткөн жолун учкай эстеп кетсек. Рахмат. Кош келдиңиздер демекчибиз. Бүткүл аламдарды жараткан райымдуу жана мээримдүү, кыямат күнүнүн эгеси болгон Алла Таалага чексиз мактоолор, жандуу жана жансызга мээрим болуп жөнөтүлгөн пайгамбарлардын акыркы мөөрү, адамзаттын асыл тажысы болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болгон болсун. Сиздин азыркы айткан сөзүңүзгө пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мубарак хадистеринде «Ал-уламау варафатул анбия» деген мубарак хадиси бар. Алымдар булар пайгамбарлардын мураскери деп. Атам Мусулманкул ажы 1925 жылы азыркы Сузак районуна караштуу Ачы совхозунун Акчалуу айылында төрөлгөн. Эл катары эле ал киши дагы биринчи ошол бухгалтерлык окуу жайды бүтүп, ошол жактан бир аз эмгектенип, андан кийин Бухара шаарындагы Мир Араб медресесине тапшырып, 1948 жылы. Ал кезде Бухара медресеси 7 жыл болгон. 7 жыл ал жерде окуп, андан кийин жогорку ислам институту болгон Ташкент шаарындагы институтта 5 жыл окуп, 12 жыл ошол жактан таалим алып, 1960 жылы ушул динге болгон кызматты Базар Оргондогу мечиттен баштаган. 1 жыл ал жерде эмгектенгенден кийин 1961 жылы Кыргызстан боюнча ушул казылык милдетке бекитилген. Азыркы күндөгү бул муфтилик
статус, бирок ал кезде ошол республикалык учурда бул казы деп аталган. Ал жерде 1967 жылына чейин казы болуп эмгектенип, андан кийин Көк Жаңак шаарында 13-14 жыл имам, Куршап айылында, кийинки жылдары кайрадан эле ошол Базар Оргондогу центрдеги мечитте, анан 1990 жылдары эң алгачкы мамлекетибиз эгемендиктүү ала баштап кезде кайрадан ушул Жалал Абад облусундагы эң алгачкы туңгуч казы мусулман кулажы болуп, өмүрүнүн аягына чейин кызмат кылган. Ошол Ташкентте дагы уламалар кеңешинин мүчөсү, ошондой эле Бишкекте дагы дин башкармалыкта уламалар кеңешинин мүчөсү, өмүрүнүн аягына чейин Азирети муфтинин кеңешчиси болуп дагы эмгектенип келген. Анан бул кишинин биз ушул такыбалыгы менен, илимге болгон кызыгуусу, ошондой эле пайгамбарыбызга болгон махаббаты өтө күчтүү болгон. Динге болгондо бул кишинин эмгеги, динге болгон кызыгуусу, курбанчылыгы чексиз деп айтсак болот. Себеби биздин Кыргызстан менен эле чектелбестен чет мамлекеттер менен дагы ошол эле кездерде байланышып, ал жактардан дагы ушу жогорку аалымдардын катарында ордун таап, алар менен дайым байланышта болгон. Мен кичинекей кездеримде ошол биздин Акчалуудагы үйүбүзгө Орто Азия жана Казакстан муфтийи Бабаханов Зиябидин Ишан буга келип, ошол мен кичинекей кезимде мен элес булас биле алам, келип ошол тизесине отургузуп, анан мага бата берген учурлар болгон. Андан кийин мына дүйнөгө таанылмал Хиндистани Дамла деген ат менен тарыхта калган улуу аалымыбыз, бул киши дагы ошол үйүбүзгө келип, ал киши дагы мага батасын берип кеткен. Бунун бүт бардыгы ошол атамдын эмгеги. Биз негизинен 12 бир тууганбыз, 6 кыз, 6 уул. Мен 10-чусумун. Менден чоң 3 агам бар. Союз кезинде бул диний окууга окутуш аябай кыйын болгон. Аларды атам аракет кылып окута алган эмес. Мен дагы Бухарага 3 жыл бою тапшырып атып, барандан зорго киргенбиз. Анан ушул атабыздын көз жашын көрүп, ушу балдарым окуп калса экен деп Кудайдан тилеген тилектерин көрүп, атабызды аябай элек. Анан ал кишинин ушу эл арасындагы, туугандар арасындагы, улуттар арасындагы жогорку даражасы эч качан эч кимди бөлгөн эмес. Анан биздин өзүбүздүн улуттук үрп-адат, каада салт маданиятыбызга, биздин санжырага, аябай тарыхыбызга көңүл бурган инсан болгон. Атын сурап, ошол уурусун сурап эле, анын туугандарын ким экенин, кандай экенин, анан ал киши дайым мындай адамдарды көтөрүп сүйлөчү. Мисалы үчүн ошонун уурусун сурап, атын сурап эметкенде, сен момундай деген абаларың өткөн тарыхта, алар хан болгон, бий болгон, эл башкарган, сен ушулардын урпагынан турбайсыңбы деп, ал кишини дароо эле жогорку деңгээлге алып чыгып дух берчү экен да. Анан кээде жанагындай бир ичкилик ичип жүргөндөр болсо деле, наркоберкилер болсо деле, ошоларды Баатыр, кел Баатыр бул жака деп, алардын деле көңүлүн көтөрүп, оң жака бурган учурлар аябай көп болгон. Анан дайым туугандарга айтар эле, ушул ажы болгула, бай болгула деп батасын берип, ошол биздин айыл учурунда ошол ажы айылы деген атка конгон. Себеби өтө көп кишилер ажыга баргандыктан. Себеби бир киши ажыга баруу менен бир үй бүлөнүн оңголуусуна шарт түзүлөт да. Биз эми Алла Тааланын ошол дини менен жашай турган болсок эле, биздин бул дүйнөдөгү жашоонун баардыгы жеңилдеп, ошонун жашоосуна береке кирүүсүнө ал киши толук ынанып, ошол туугандарыбызды мындай жеңилдик менен, хикмат менен, даанышмандык менен дават кылып келген. Мисалы үчүн ал кезде жаназа намаздарына деле бир 10 чакты эле аксакал турчу.
Анан ошол кезде калгандар ушундай тигил жерде карап турушат. Анан алар чакырып келе бергиле, даратыңар жок болсо таям менен болсо дагы тургула деп, таям менен бир нече инсандарды ошентип сапка тургузуп жаназа намазын окутар эле. Ал кезде намаз окуу бул өтө кыйын болгон. Ошондо мен кулагым менен көп жолу уккам: балам, бисмиллахир-рахманир-рахимди билесиңби? Десе билем. Ажаба десе, кел балам, анда намазга тур деп, ошоларды дагы намазга чакырып, бул эми ошолордун бир жолу саждага баш тийип калса дагы, бүгүн болбосо эртең намаз окуштугуна чоң бир өбөлгө түзгөн экен. Ар бир кыргыздын максаты үйлүү болуу. Бирок үйдү кимден алуу керек? Бизден сунуш Баракат курулуш компаниясы. Баракат бат жана сапаттуу куруунун рекордсмени жана ар бир курулуштун акчасын максаттуу иштетүү. Ошондуктан батирлер өз мөөнөтүндө тапшырылат. Баракат берекелүү турак жай. Өзүңүз айтып кетпедиңизби, Союз малында айрыкча бул Сталиндин малында барып акыркы жылдары окуп калган экен да, дин тармагыначы. Бирок өзүнүн кесиби боюнча бүгүнкү күн менен эсептей турган болсок, өтө престиждүү илимдин, билимдин ээси экен эле. Эмне түрткү болгон? Эми сизге түшүнүктүү. Атаңызды көрүп, балким ошол чоң алымдардын батасы менен ошолордон шыктангансыз. Атаңызга эмне түрткү болду ошондой кесиптерди таштап анан динге кетип калышына? Бул жерде негизи Алла Таалам өзү дилине салат экен да. Бул инсандын дагы ушул жүрөгүнө Алла Таалам өзү дилине салган экен. Себеби ошол төрөлгөн учурда эле, андан кийин өзүнүн жашоосунда ушул исламга болгон ыктоо, ушул жака болгон жакындык бул кишиде өтө көп болгон экен. Себеби баягы служба кылып жүргөн учурунда деле айтылат да, атамдар Ашхабадка барып, ошол Ашхабадта служба кылышкан экен. Анан ошо чогуу служба кылгандар дагы өзү дагы айтат да: мен армияда жүрүп бир да жолу чочко этин жебедим дейт да. Экинчиден, 5 убакыт намазымды таштабадым дейт. Алла Таалам, эми элестетиңиз, ошол кезде армияда туруп 5 убакыт намаз окуш деген бул таптакыр адамдын акылына сыйбаган нерсе да. Бунун бүт бардыгына Алла Тааланын жардамы болгон да. Мен ошондой эле баамдап келем. Мисалы, акылга сыйбаган дегенде, азыркы убакыт менен мындай таразалап берсек да, азыр көпчүлүк фатваларды жеңилдетип беришет го алымдар. Жеңилдетип, эми кой ушул динден кетип калбасын деп аябай жеңилдетип берсе дагы адам жалкоолонот. Ал кездеги убакыт менен карай турган болсок, намаз окуса эмне болчу эле? Мен Бухарадагы эле бир фактын айтып берейин. Биз ошо Бухарада окуп жүргөнүбүздө ошол аксакалдардан ошол сөздөрдү укканбыз да. Бухарада кимдин үйүнөн бир барак арабча кагаз чыгып калса, ал инсандар 20-дан 25 жылга чейин сураксыз камалган экен. Эгерде үйүнөн бир арабча китеп чыгып калса, ошол эшигинин алдында атылган экен да. Сот жок, сурак жок. Эч кандай сот сураксыз эле. Ошо бир эле китеп чыгып кала турган болсо, ошондой болгон экен. Анан биз ошол диний үй бүлөдө чоңойгондугубуз үчүн биз билебиз, атабыздын кандай кыйынчылык, кандай курбанчылык менен ислам динине кызмат кылганын көзүбүз менен көрүп, жон терибиз менен тартканбыз. Кээ бир учурларда кышындалары мындай бир жоочун кишилер келер эле. Анан бизди эшикке чыгарып коюп, бир топко чейин сүйлөшөт эле. Анан атам бирок ал кишилер ким экенин, эмне деп сүйлөшкөндөрүн деле бизге айтпайт эле да. Анан мен кийин түшүндүм, орган адамдары келип, ал кишини дайым сурап, ошондой сыноолордон өтүп турчу экен да. Анан эми азыр жаш муун келди. Өзүңүз айткандай, эгемендүүлүк келгенден кийин дин, Кудайга шүгүр, жайылды. Сиздей алымдар, Чубак ажыдай алымдар келип, динибизди диний сабаттуулугубузду көтөрүп койду. Анан ошол эле кече төрөлүп, эгемендүүлүктө төрөлүп, бүгүн кичине Куранды жаттап, динди үйрөнгөн адамдар Союз малында төрөлүп калган чоң ата чоң ана эсен,
ата энесин нукка салам деп мындай орой мамиле кылып алгандарын көрүп атабыз. Ошолорго эмне демекчисиз? Бул мисалы дагы бир араб алымынан угуп калган жерим бар. Кыргызстандан, Өзбекстандан суроо келип, биз ошол союз маалында запкы чегип калганбыз. Анан биздин сурак кандай болот дегенде, силерден Алла таалам суракты жеңилдетет деген нерсе бар да. Ошону биз мындай коомчулукка эмне деп айтсак болот? Биз эми сизден уксак ошону. Кечеги доор менен бүгүнкү доорду салыштырып болбойт. Мен буну мындай эки доорго бөлүп келем дайыма. Демократияга чейин социалисттик доордо жашаган инсандар дин тарабындагы эле эмес, дин тарабын карманбаган инсандар деле бир топ сапкы чегип келишкен. Сиз билесизби, канчалык кыйынчылык болсо, ошончолук Алла таалам такыбалыкты берип коет экен да. Биз ошол атабыздын тарбиясында өскөнүбүздө адеп акылак, атабызга бир баш көтөрүп сүйлөө, тигиндей мындай нерсе бизде болгон эмес. Ушул атам сүйлөйт эле, биз дайым угат элек. Апам болсо ал кишиге өтө башкача кызмат кылып өткөн. Ал эми бүгүн демократиядан кийин эркиндикте исламды түшүнгөн адамдар буларда багында кыйынчылык өткөн жок. Ошондуктан булар ошо сахабалар кандай жашаса, дал ошондой жашагысы келет. Же болбосо кечеги аталарын көрүп туруп, аларга болгон мындай боору уруп, ошолор дагы ушу көзү барында намазга жыгылып калса деген жакшы эңсөлөрү бар. Бул жаман эмес, бул жакшы. Бирок Алла таалам Кур'ан-ы Каримде ата энеге бала жанагындай копол сүйлөп, аларды тарбиялабайт да. Биз алар үчүн дуа гана кылабыз. Хидаят берүүчү бул Аллахта. Ушул нерсени биз унутпашыбыз керек. Аларга Алла таалам өзү хидаят берсин. Биз ибадатыбызды бекемдеп, такыбалыгыбызды бекемдеп, Аллахка жакын болуп, алар үчүн дуа кылышыбыз керек. Себеби ад-дуау хуал ибада деп пайгамбарыбыз дуа бул өзү ибадат деп айткан да. Кудай кааласа биз канчалык көп ата энебизге дуа кылсак, сөзсүз түрдө Аллахтын биздин дуаны кабыл кылса, ата энебизге дагы Аллахым хидаят берет. Мисалы үчүн ушул нерсеге мен бир кыстырманы айтып кетейин. Биз умрага бардык. Мына ошол умрага барган кезде бир эжеке биз менен барды, кошулуп. Анан ал намаз окушду да билбейт экен да. Ошол умранын тавафын баштаган кезде шунчалык мындай ичинен шунчалык көпкөлөп ыйлады. Ушу Сафа Марваны бүткөнгө чейин ыйлады да. Анан бир күн мага келип кайрылды. Жанагындай желим пакетке окшогон замзам сууну куйгуч суулар бар го идиште. Көк пакет деп коебуз го. Ошол көк пакетке толтуруп, замзам сууну куюп, ушундай жүрөгүнө басып, Байтуллахты айлана бердим казаке дейт да. Кудайдан тилеп, ыйлап, сурап, Байтуллахты айлана бердим дейт. Аллахка айттым дейт, Аллахым, мен балдарыма ислам тарбиясын бере албадым. Куран окутушту үйрөтө албадым. Эми ушул замзам сууну апарып берсем, ошол балдарымдын жүрөгүнө ыйман салчы деп Аллахтан ушуну сурандым дейт. Анан эң кызыгы, дагы элибизге кайтып келе жаткан кезде таможнядан өткөндө сууну өткөрбөйт го. Ооба. Бул киши ошону ачык эле колуна кармаган боюнча өтүп келип бизге кошулду да. Аны мен таң калып сурап атам, бул кандай өтүп кеттиңиз десем, эмне өткөрбөйт беле деп алып кайтып менен сурап атпайбы? Чын ыхлас кылып Аллахтан тилесек, Алла таала ушундай жардам берет экен да. Биз жанагындай ата энелер намаз окубайт дегенде мындай деп капа болушубуз мүмкүн. Бирок ошол ата энелер ичинен Кудайдан сурагандыгы үчүн бүгүнкү балдар бүгүнкүдөй намазга, илимге жетишип отурат да. Ошон үчүн атанын, эненин эмгегин биз дайым баалашыбыз керек.
Анан эми жанагы араб алымынын жообуна дагы учкай суроом да кошумчачы. Эми көпчүлүк кыжалат болот. Динди бүгүн түшүнүп, бирок тең ата энем өтүп кетти, союз малында өтүп кетти, андан кийин өтүп кетти, бирок динди түшүнө элек экен. Алардын тагдыры эмне болот десе, эмне деп жооп беребиз? Кечеги учур бүгүнкүдөй болгон эмес. Мисалы үчүн буга дагы мен сизге бир окуя менен жооп берейин. Мен окуткан мугалимим болгон. Биринчи класста отурганыбызда доскага пальто деп жазышты тапшырма берди. 2-3 бала чыгып жаза албады. Анан бир кезде мени чыгарды да. Мен да жаза албадым. Мен пальто деп жазыштын ордуна пата деп жазыпмын да. Анан ушундай ычканагы менен башымды кысып алып, аябай башыма чертип, бул молдонун баласы патаны билет да деп, ушунчалык башыма чертип азар берген да. Башыма черткен сайын көзүмөн от чагылышып турган. Ушунгө чейин ал азап мен жүрөгүмөн чыккан жок да. Анан мен окууну бүтүп, анан ажыларга кызмат кылып турган кезде бул ажыга барып калды бул агай. Анан ажыга барып, жамааттан адашып, бөлүнүп адашып кеттиптир. Анан мен таап алдым. Анан өзүмдүн жанымда алып жүрүп, айттым мен ажыдан кетип аткан кезде кошуп коем депчи. Анан Арафатка келип отурганда, анан бул кишини мен тамашаладым да. Агай, сиз биринчи класста окутуп атканда ушинтип пальто деп жаз дегениңизде мен пата деп жазганымызды аябай мени ургансыз, билесизби ошону? Десем, эми балам, эми силер жакшы окусун деп эметкенбиз да деп мындай актанып калды да. Анан мен айттым, азыр мен сизди Аллахка айтам дедим да. Тамашалап атасыз. Аллахка айтам мен сизди десем, ушундай көзүнөн жаш алып ыйлап жиберди да. Балам, биз деле ал кезде Кудай деп жашайт элек. Бирок учур ошондой болгон дейт да. Айтпачы балам депчи. Анан келиң андан кечиришелик деп анан кучакташып, көңүлүн алып, батасын алганбыз да. Ал кездеги инсандарды ошол кездеги учур менен карашыбыз керек. Ошол кишилердин жүрөгүндө сөзсүз түрдө Аллах жашаган. Иннамал аъмалу бинният деп, алар канчалык кыйынчылык болсо дагы жүрөгүндө Аллах болгон. Ошондуктан биз Алла Тааланын ырайымы менен ал кишилер да бейишке кирет деп үмүттөнөбүз. Эми ал кездеги адамдардан бүгүнкү күндөгү адамдарга кайтып келсек, бүгүн бир мындай жагымсыз, менин кичимекеним сиздин кичимекениңизге жагымсыз болгон жаңылык менен кечээ статистика менен таанышып калдым. Жалал Абад облусу эң ажырашууга мындай статистика боюнча 1-орунга чыгып кетиптир. Бул аябай өкүнүчтүү. Буга эмне себептер болуп атат? Сиздин баамыңызда балким көп адамдар келип калат го арызданып сизге. Эмнени баамдап атасыз? Казыят күн кур эмес. Үй бүлөлүк маселе боюнча бизге аябай көп кайрылышат. Кээ бир учурда жүрөгүмдү аябай ооруткан учурлар бар. Ошондо биз айтабыз да, эгерде сен өлүп калып балаң жетим калса, туугандарың мээрим менен мээрим салып балдарыңды багып алмак. Бүгүнкү күндө сенин балдарыңды көргөн сайын жек көрөт, себеби булар тикенек жетим болуп калгандыгы үчүн. Бул жерде турмушка болгон жоопкерчилик жок. Никенин баалуулугун, кымбаттуулугун, үй бүлөнүн мындай кымбат экендигин баалашпайт. Экинчи жагынан эркектерибиз кандайдыр бир деңгээлде алсыз болуп кетип аткан учурлары бар. Аял менен урушканда алар өчүүн, кегин, жазаны талак аркылуу алгысы келип атышат да. Бул талак берүү менен жанагындай ажырашып кетүүнү алар эске албай атат. Алар ошонун болгон жаза экендигин колдонуп атат да. Бул таптакыр туура эмес. Экинчи жагынан аялдардын дагы эркектерди ушу нервин кетирип, стресске алып барып, ошондой акыбалга жеткизип койгонго аялдардан дагы бир топ себептер бар. Шарият боюнча жашай турган болсок, эркектерди үй бүлөнү башкарууну, үй бүлөнү каржылоону, үй бүлөгө ырыскы таап келүү милдеттерин баарын эркекке берген. Аял
эркекке сүйөнүп жашаш керек. Эгерде аял эркекке сүйөнүп жашаса, эркек падыша, аял ханыша болот. Эгерде аял эркекке асыла турган болсо, эркек акмак, аял шерменде болот. Ал эми Алла Таала берген адал ырыскыга аялдар кийиниш керек, ага чечинбеш керек. Акыркы учурда бунун тескериси болуп жатпайбы? Жетишкен сайын жетишпегендей кийинип. Мисалы үчүн кымбат баалуу кийинип жатам, заманбап кийинип жатам дейт. Карасаңыз кийими жоктой, бир карасаңыз кийими бардай. Дал пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мубарак хадисинде айтылгандай да, кыямат жакындаганда ушундай кийимдер болот. Карасаң жоктой, бир карасаң бардай депчи. Ошон үчүн Аллах берген адал ырыскыга биз денебизди, аврат жерлерибизди жаап, кооз кийимдерди кийиш бизге фарз. Ошондо дамла эми баягы сиздер казият болгондон кийин бар жогу келип, сиздер бир чечим чыгарып бересиздер да. Сен мондой кылба, сен мондой кыл, сен туура эмес, сен туура деген нерсе сиздерге таанып. Анан сиздин ошол оптуңузга таянып, тажрыйбаңызга таянып, кимдерден ошондо көбүрөөк кетип атат? Эркектенби, аялданбы, же кайнатадан кетип калып атабы? Каяктан көбүрөөк кетип атат? Коэффициентти мындай пайыздап койсок. Алла Таалам Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүндө эркектер аялдар үчүн, аялдар эркектер үчүн көйнөк деп мисал келтирген да. Көйнөктү мисал келтирген себеби адамдын денесине эң жакын нерсе бул көйнөк болот. Адамдын денесине кандайдыр бир кемчиликтер болгон болсо, мына ошол матаны кийип алсаңыз, кооз көрсөтөт, көркөм көрсөтөт, ал сиздин абириңизге абир, урматыңызга урмат, сый кошот. Ошол сыяктуу эркек аялга, аял эркекке көйнөк сыяктуу турмуштун ысык суугунда дал ошол матадай кызмат кылыш керек. Эркектин кемчилигин же болбосо аялдын кемчилигин чукубастан аны жаап жашырып, аны сулуу кылып көрсөтүш керек. Бул жерде ачуу чындык бар. Акыркы учурларда биз мындай эки түрлүү жашап калдык. Чыныгы жашоо көмүскөдө калып атат. Ал эми момундай сайттарда, подкасттарда, интервьюларда бактылуу жашоо көрүнүп атат. Ал жака сонун болуп кийинип алат, татынакай болуп боенуп алат, укмуштай болгон кооз сөздөрдү, бактылуу жыргалчылык турмуштарды сүйлөйт. Бирок ошол инсандар бактылуу жашабай атат да. Негизги карапайым чыныгы жашоонун даамын сызып жашап аткан инсандар дайыма көмүскөдө калып жатат. Алар кимдер? Алар үй бүлөсүн пешине терин сыдырып туруп багып жаткан эркектер. Пешине терин сыдырып эмгек менен күйөөсүнүн колуна кол, бутуна бут болуп, турмуш арабасын күйөөсү тартса ал жөлөп, артынан түртүп, жашоо ыргагын алып бара жаткан апалар, эжелер, жеңелер, булар көмүскөдө калып жатат. Булар унчукпай эле 7-8ден бала төрөп, 7-8ден баланы багып, аларды окутуп, Аллахтын бергенине шүкүр кылып, ынтымактуу жашап жатышат. Ал эми көпчүлүк учурларда жанагындай кооз сүйлөгөн, ошол кооз жашоону бактылуу кылып көрсөткөн инсандар тигилердин бактылуу жашоосуна тескерисинче терс таасирин тийгизип жатышат. Кээ бир инсандар ошолорду карап туруп, эмне үчүн күйөөм мага момундай мамиле жасабай жатат, эмне үчүн аялым мага момундай мамиле жасабай жатат деп шайтан аркылуу ичине жанагындай бир күдүк салган ойлорду жаратып жатышат. Мисалы үчүн мен бир жолу түз эфирге чыгып калдым. Мени менен 3-4 инсан чыгышты. Үй бүлө тууралуу сүйлөштүк.
укмуштай сонун насааттар айтылды, укмуштай сонун кооз сөздөр сүйлөндү. Анан баягы түз эфир бүткөндөн кийин ушундай отуруп маектешип калсак, ошолардын баардыгынын үй бүлөсү жок экен да. Мен аябай таң калдым, аябай ичим ачышты. Булар эми кантип үлгү боло алышат? Эгерде булар ошол түз эфирде сүйлөп аткандай адам боло турган болсо, үй бүлөсүн бузбай сактап калган инсандар болуш керек эле да. Бүгүн биз тастыккан адистердин сөзүн уксак, аларды биз алыстан болсо да таап барып, ошолордон пайдаланып жатабыз да. Биз бүгүн жанагындай пешене терин төгүп, бактылуу жашап жаткан үй бүлөлөрдөн, ошолордон үй бүлө сабагын алышыбыз керек. Жанагындай кооз сүйлөө менен биз сабак бербеш керек. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү жанагындай сахнада жашап аткандагыдай жашоону токтотуп, чыныгы табигый жашоого өтүшүбүз керек. Алла Таалам Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбыз мисалы үчүн сүннөттөрдө кандай бизге жашоо айтты. Дагы бир жөнөкөй бир хикаяны айтып кетейин. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам менен Айша энебиз бет маңдай олтурат эле. Айша энебиз чыныгы сууну алып ушунда ичип жатып, пайгамбарыбызды караса, пайгамбарыбыз суу күткөндөй карап турган экен. Дароо токтотту дагы, суу ичесизби деп сурады. Берсең ичет элемин деди. Колундагы чынын кошолдоп пайгамбарыбызга сунду. Пайгамбарыбыз колун алды дагы, акырын тегеретип, Айша энебиз эрини тийип, ичкен жерден сууну ичти да. Бул деген сөз Айша энебизге болгон махабаты, ага болгон урмат, сыйы, анын ортосундагы сүйүү, аны жакшы көрүүсү, ошонун бардыгын ушул амалы менен Айша энебизге билгизип койду да. Эми бул биздин жашоодогу окуяга кайтайлык. Бир киши коросунда чалгы менен чөп чаап жатат. Анан бир азы чарчап суусады. Анан караса, аялы ошол кезде үйдөн чыгып калды. Анан ой паланча суу алып келчи чаңкадым деди. Аял да жөнөлтүргөн жок да, ал да байкуш иштеп жүргөн. Анан чуркап барып чыныга сууну куйду дагы, анан күйөөсүн алып келе жатып, бир жерде токтоду дагы, суудан бир аз ичип, анан күйөөсүн көздөй жөнөдү да. Күйөөсү карап, өлтүрдү деди да. Анан чынын алып келип, кошколдоп күйөөсүнө сунса, күйөөсү сууну төгүп туруп, анан кийин ичип атат да. Бул жерде пайгамбарыбыздын амалын караңыз, бүгүнкү күндөгү эркектердин кылган ишин караңыз. Ал аялы суу ичкенде эмне сууну булгап койдубу же арам кылып койдубу? Эгерде булгап койгон болсо, ал сууну бир аз төксө, ал суу таза болуп калдыбы? Логиканы караңыз. Биз бүгүн бири-бирибизге болгон урмат, сыйыбызды көрсөтө албай калдык. Эки тараптан тең. Эки тараптуу тең. Биз бул жерде мисалы үчүн бир тарапты эле күнөөлөй бербешибиз керек. Биз мындай реалдуулукту алып чыгышыбыз керек. Бул жерде мондой маселе дагы туулат да адамдар. Мисалы үчүн сиз айтып берген пайгамбарыбыздын менен Айша энебиздин окуясында ошол жерде пайгамбарыбыздын данышмандыгы, экинчи тараптан Айша энебиздин дагы ошол белгини, ошол мухаббатты сезе билгени. Бүгүнкү күндө ошондой нерсени сезбей туруп, мени кайра сүй, мени сүйгөнүңү даңазала деген тарап дагы бар да. Жок, ошон үчүн айтып атпайм, бул жерде жашоо эки түрдүү болуп калды депчи. Бир жашоону карасаңыз, кадимкидей баягы сахнада артисттер роль ойногон сыяктуу эле жашоо кетип атат да. Бул жанагындай элдин алдында же болбосо бир тойго барганда бирин жакшы көргөндөй элес калтырышы мүмкүн. Тойдон чыгып эле урушуп атышпайбы? Жок, бул жерде адам жөнөкөй болуш керек. Эркектин үйгө болгон камкордугу бул өтө оор. Ошону баалай билиш керек. Анын таап келгенин сарамжалдуу колдонуп, бирин эки кылыш керек. Ошондо чыныгы жашоо кетет да. Анан ортодо бүгүн ушундай нерсе да. Шайтан бар экендигин кээде унутуп калып, ошо шайтан аткарчу амалдын бардыгын биз өзүбүз аткарып коюп атабыз да. Мисалы үчүн караңыз, эртең менен урушту.
күйөө жумушка кетти. Анан жумушта иштеп атып ойлонду. Айтты, эми менден туура катачылык кетип калды. Эми барып аялымдын бир көңүлүн көтөрөйүн. Туура ал эртеден кечке үйдө отурат, балдарды карап атат. Мен аны ал жак бул жака деле көп алып чыкпайм. Чындап эле көп көңүл бурбай калыпмын. Бүгүн бир көңүлүн көтөрүп коеюн деп жакшы эле ниет менен келет да. Анан үйдөн киргенде эле аялында деле дал ошондой ой пикир болот. Анан аялы суроо берет, келдиңизби депчи. Шайтан ага угузат. Темселеп айланып келе турган жериң ушул экен го, келдиңби дегендей угузат да. Анан беркинин кыжыры кайнап, келбей каяка барайын, эмне жоголуп кетейинби деген сөз айтат. Мына ушул жерден эле кайта эле эртең мененки ызы чуу болгон кейип кайра эле киет да. Ошол кезде аялынын суроосуна, ооба жаным, силердин ырыскыңарды, Аллах берген ырыскыны терип келдим. Кандай тынч отурасыңарбы, балдар тынчпы деп жакшы эле диалог кылып келсе деле болмок да. Ошого бүгүн биз бардыгыбыз бири бирибиздин кадырыбызды, баркыбызды баалап, тирүү кезибизде жакшы адам эле деп барктап жашаш бул ар бирибизге бүгүнкү күндө фарз болду да. Себеби Алла Таала Кур'ан-ы Каримде сайыз биле лакад халакнал инсана фи ахсани тaqвим садакаллахул азим. Мен адам баласын бардык макулукка караганда кооз, акылман, даанышман кылып жараттым дейт да. Биздин деңгээлибиз, биз ким экенибизди Алла Таала билет. Бирок биз кээде өзүбүздүн ким экенибизди баамдабай калып жатабыз да. Ошол Аллах айткан адам сыфатына кайта турган болсок, анда чыныгы биз бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы бактылуу турмуштун эгеси болобуз иншалла. Сиздер көп жерде мисалы үчүн никеге чакырылып каласыздар. Анан мен угуп калган жерим бар, никеде окулган дуа бул пайгамбар менен Аллахтын ортосундагы дуа келишимдей деген. Бул чынбы? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ан никаху суннати фаман рагиба ан суннати фалейса минни деп айтып өтүп кетти. Пайгамбарыбыз үммөтүнүн көптүгү менен сыймыктанам деди. Бул никелешүү эң сооптуу иш болуп эсептелет. Себеби эки инсанды бири-бирине адал жуп кылып нике байлап жатат да. Бул жерде мына ошол эки инсан адал жуп болуп байланышуу менен эки үй бүлө бири-бири менен урмат сыйга байланды. Алардын тегерегиндеги туугандар бир айыл менен экинчи айыл, мындайча айтканда бир шаар менен экинчи шаар бири-бирине куда түшүп, мисалы үчүн биздин калкыбызда ушундай мындай бир үрп адат, каада салтыбыз бар. Чай үстүндө же болбосо жөн эле сапарлашып кетип атып таанышса, ай кайдансың? Мен палан жердемин, сенчи? Мен да палан жердемин. Биз силерден кыз алганбыз дейт. Ооба. Ал экөөнүн мисалы үчүн тиешеси жок, ал эки үйлөнгөн кыз менен баланын буларга таптакыр жакындыгы деле жок. Бирок бала бул шаардан, кыз тиги шаардан. Ошондуктан бул экөө бирине бири жакын болуп, биз силерден кыз алганбыз деп жатат да. Эгерде эки баланын жашоосу таттуу болуп, ууртунда жылмайуу болгон болсо, булардын дагы мамилеси жылуу болот да. Эгерде экөө бири-бирине жанагындай кабак бүркөп, бирин бири урматтап сыйлабай турган болсо, ушул адамдардын дагы кабагы бүркөлөт да. Анан керек болсо айтат, биз силерден кыз алганбыз, бирок жакшы чыкпады деп коюшу да мүмкүн да. Көрдүңүзбү? Бул жерде бир адам бир элдин намысына сөз тийгизип коюшу мүмкүн да. Же болбосо бир жигит бир элдин намысына сөз тийгизип коюшу мүмкүн. Бул турмуш, никенин назиктиги мына ушунда. Алла Тааланын алдындагы жанагындай пайгамбарыбыз экөөнүн ортосунда келишим, дуа дегендеги максат мына ушул жерден келип чыгат. Бул ушунчалык маанилүү жана таасирлүү, кымбат экендигинде да. Мына ошол экөө эгерде ушул нерсени баалаган болсо, анда талак деген нерседен таптакыр алыс болмок. Мына өткөндөгү жумада ушул мечитте мен 3 талак боюнча айтып кеттим. Эми маселе үй бүлө жөнүндө кетип атканда, бүгүнкү күндөгү жанагы арман эмес, трагедия деп койсок болот. Трагедия бул 3 талак. 3 талак
берилип, ортодо 3-4 бала тикенек жетим болуп калып, тагдырлар талкаланып атат. Анан кийин алар келип, ошол 3 талакка жол таап, биздин жолубузду оңдоп койгула деп бизди кыйнап атат. Мына муфтияттан фатва бөлүмү бар, акылдамаларыбыз олтурат. Өтө оор маселелер бүгүнкү күндө каралып атат да. Бирок бир жагы карап, ушуларга ыраазы болосуң. Себеби булар Аллахка ыйман келтиргенин, мусулман экендигин билип, ошол никесиз жашоо арам экендигин билип, анан маселебизди чечип бергиле деп келип кайрылып жатат да. Ушунусуна биз ыраазы болобуз. Ал эми канчалаган инсандар бизге кайрылбай жашап да жатат да. Ойлонуп да койгон жок. Аны мен ойлонуп да койгон жок. Түндө айтты, эртең менен жетелешип кетип атат. Ошондуктан бул шарият оюн иш эмес. Бул шарият адамдын ой пикири менен боло турган, же болбосо адамдын каалоосу менен чечиле турган нерсе эмес. Алла таалам талакты адал кылып берди. Бирок талак берилгенде Аллахтын аршы титиреп кетет. Себеби бул өтө оор маселе. Кыргыз элибиз муну бир эле макал менен түшүндүрүп койгон. Чымчыктын болсо да үйү бузулбасын депчи. Караңызчы, бир чымчыктын үйү бузулса, канчалык оор бир окуяга душар болуп атат да. Ошондуктан бул талак маселесине бүгүн эркектер аябай мындай бир жоопкерчилик менен караш керек болуп калды. Бул талак өч алуу же болбосо талак жазалоо эмес бул. Талакты берүү маселеси турмуш оту жанбай калган болсо, урушуп талашпастан талак берилип, экөө өз жолдорун таап кетүү үчүн гана талак ошол никени чечиш үчүн берилген нерсе. Ал жанагындай ачуусу келгенде, бирин бири жазалоого келгенде айтыла турган жаза эмес бул сөз. Ошондуктан ар бир нике кыйылган кезде, ошо никени кыйып жаткан кезде эле талак боюнча дагы жаштарыбызга кенен маалымат берүү үчүн ар бир молдого айтылып, ошондой эле жанагындай нике журналы, нике китепчеси бүгүн ар бир имамыбыздын колунда бар. Мына ошол нике китепчесинде ушул нерселердин баардыгы өзүбүздүн мазхаб боюнча суроо жооп болуп ошол жерде жазылган. Ошолордун ар бирин толтуруп, эки тарапты тең кол койдуруп кетирген учурлар бар. Экинчи жагынан дагы ушул жерде айтып кете турган нерсе бар. Кээ бирлери ушундай бир жаза катары колдонуп атат. Ажырашып кеткен, алды 10 жыл болгон, 3-4 ортодо бала бар, байкуш аял аны багып жүрөт. Эркек Россияда, бирок аялга талак бербейт. Жазалап атат оюнда. Ал өзүнүн оюнда мен ушуну жазалап атам деп, ал ошону менен жанагындай өзүн өзү мындай бир рахаттанып атат да. Бирок бул аял турмушка чыгыш керек да. Буну менен турмуш кетпедиби? Аны Алла таалам башкага насип кылган да. Бул анын жолун туруп, Алла тааланын буйругуна каршы чыгып атпайбы? Эгерде ошол аял сабыр кылып, ыйман жолу менен түз жүргөн болсо мейли. Ал эми түз жүрбөгөн болсо, ошол күнөөнүн баардыгы тиги кишиге жазылып атпайбы? 100% же шериктеш болобу? Бул жерде шериктеш деп айтсак жакыныраак болот. Бирок үй бүлө катары толук жоопкерчилик анын мойнунда да. Себеби нике экөөнүн ортосунда тургандыгына байланыштуу, тиги киши күйөө катары толук жоопкерчилик анын мойнунда да. Ошондуктан бул жерде 50-50 деп айтсак аз болуп калат. Толук жоопкерчилик тигинин мойнунда калат. Мындай суроо бар да, мисалы үчүн азыр мен угуп калгам дамлалардан дагы, муфтият дагы балким карап аткандыр бул маселени, сиз да билет чыгарсыз. Эми сиздер чыгарып аткан маселени мешитке келгендер эле угуп атат да, жума баянын, ал булду. Бирок көпчүлүк калың катмар эркектер укпай калышы мүмкүн, жаштар укпай калышы мүмкүн. Анан сунуш катары баягы 20 күндүкпү, 15 күндүк айрыкча эркектерге ушу үйлөнөрдөн алдын баягы нике кагазына уруксат берет го имамдар азыр. Ошол 20 күндүк бир сертификатты алып келбесең, мен ушуну бербейм дегендей бир мындай чечим чыгарса болбойбу? Биз казыятта эжекелерибиз менен биргеликте
мен өзүм дагы башында болуп аялдарга, эркектерге сабак бердик да. Турмушка даярдоо боюнча. Бул өтө чоң өзүнүн жакшы жыйынтыгын берди. Азыр эми ошол берген китептерибиздин берилген сабактардын баардыгы жыйынтыкталып, азыр ошол китеп болуп чыккандын алдында турат. Кудай кааласа, бул шариятты жеткизүү бир гана молдолорго милдеттендирилген эмес. Азыр 21-кылым. Мисалы үчүн биз өзүңүз айтмакчы мечитти айтсак, эң алдыбыз бир 10 000 адамга жеткизишибиз мүмкүн. Бирок 1000 адам, 1,5 мың адам менен чектелип калабыз. Бул мечитке келип аткан адамдардын көбү билет бул маселени. Кудайга шүгүр, булар угуп атат. Бирок сиздер аркылуу, мына бул заманбап бүгүнкү аспаптар аркылуу миллиондогон элибизге жеткизесиздер да. Ошондуктан экөөбүздүн азыркы олтурганыбыз да бул жөн эмес. Алла Таала дилиңизге салып, мына экөөбүздү жолуктуруп олтурат. Биз Кудай кааласа колубуздан келген шариятты китептен айтып берсек, ал эми сиздер бул аспаптар аркылуу миллиондогон элдерге, бир эле Кыргызстандагы эле адамдарга эмес, коңшу мамлекеттерге, дүйнө жүзүндө биздин жарандарыбыз иммигрант болуп жашап атат, ошолорго жеткизе турган булар сиздерсиздер. Ошого Кудай кааласа мына бул жерде экөөбүз 50-50 согуп алабыз десек туура болот. Алла Таалам сиздерге күч кубат берсин. Мен бүгүн сиздерди көрүп аябай кубандым. Анан бүгүнкү жашоодо реалдуу жашоого өтүшүбүз керек дагы. Ошол харам болгон гыйбат сөздөрдөн биз алыс болушубуз керек. Алла Таалам ар кимге өзүнүн рызкысын берген. Ар ким өзүнүн даражасында жашап атат. Жакшы жашап атабы? Хасад, көрө албастыкты токтотушубуз керек. Начарыраак жашап атабы? Жанагындай кылып текеберлик менен аларды издевательство эткенди токтотушубуз керек. Биз сабак алганда, бул жашоо жагынан алганда дайыма артыбызды караш керек. Мисалы үчүн эки жагыңызда кошуна болсо, биринин үйү 2 этаж, биринин үйү атасынан калган үй болсо, ошо атасынан калган үйдү карап сабак алышыбыз керек. Эгерде мына особняк үйдү карай бере турган болсок, биздин жашообуз дозокко айланат. Үйүбүздөгү тынчтык качат. Себеби эмне үчүн деген суроону берип, күйөөсү аялын, аялы күйөөсүн, экөөлөп балдарын ушул жеп бүтөт. Эгерде аркасын карасаңыз, анан өзүңүздүн жашооңузду карап, алхамдулилла, мына бул кошунам момундай жашап атат, бирок Алла Таала мага момундай мүмкүнчүлүк берип атат деп Аллага шүкүр келтиребиз да. Ал эми ибадатка келгенде, анда биз алдыбызды караш керек. Мисалы үчүн Абдулла 5 убак намазды мечитте окуйт. Өзү башка кесиптин ээси, медик же болбосо юрист, бирок кандайдыр бир устаз кармап, дайыма ошол устаздын алдына барып сабак алып, Куран жаттап жүрөт. Пешене тери менен эмгек кылат, бейбечерага дайыма кайрылат, кайрымдуулугун жасайт, бирөөнү жамандабайт, бирөөгө жанагындай бир көрө албастык кылбайт. Мына ушул нерселерди биз алдыбызды карап үлгү алышыбыз керек. Ал эми бул эми баардыгыбызга эртеби, кечпи жүрөгүбүзгө кире турган нерсе, бул бактылуулук динде. Мисалы үчүн, тынчтык бир эле адам баласына эмес, тынчтык баарына керек. Айванаттарга, канаттууларга, агып аткан сууга, асманга, жерге, баардыгына тынчтык керек. Ошол Алла Таалам бизге берген тынчтыкка жетүүчү жол бул дин болуп эсептелет. Ал эми ошол жолдо жүрүү эрежеси бул шарият болуп эсептелет. Тынчтык болсо бул ислам дини. Анын орду, тынчтыктын орду бейиш. Ал жерге барсаңыз, жанагындай жырткыч менен жөнөкөй айванат жок. Алар бири-бирине тиз салбайт. Ал жерде ушак сөздөр угулбайт. Ал жерде гыйбат сөз болбойт. Ал жерде бардыгы бактылуу жашайт. Ошондуктан бүгүнкү күндө адамдардын кадыр баркын билип, урматтап, сыйлоону биз жүрөгүбүзгө
ар бирибиз киргизишибиз керек. Мисалы үчүн илим деген сөз бар. Ушул араб сөздүгү 3 тамгадан турат. Айн, лам, мим. Ушуну мындай кеңейтип шарттап айтканда айтылып атат да. Айын тамгасы илим эгесинин даражасын иллийинге жеткизет дейт. Бул иллийин эң Аллахтын алдындагы эң жогорку орун болуп эсептелет. Лам харфи илим эгесин латифун, назик кылып коет дейт. Мына караңыз, учурунда кандай тентек балдар медреседе окуп, Куран жаттап, аркы берки болгондон кийин өтө бир жумшак болуп калышат да. Мурдагы кулп мүнөзү таптакыр жок. Мим тамгасы илим эгесин чакан жамаатка болсо дагы майлык кылып башкаруучу кылып коет дейт да. Мына бүгүн биз жанагындай алды сатты менен, тиги буну менен убара боло бербестен илим менен убара болушубуз керек. Илим алышыбыз керек. Анан эми мен муну тигинде мындай дебейм, бул мисал үчүн айткым келип атат. Асманда учуп жүргөн бүркүттүн образын биз аябай жакшы түшүнөбүз да. Көптөгөн нерселерди биз бүркүткө мисал келтиребиз. Айрыкча кыргыз. Мына ошол асманда ошол өтө бийиктикте учуп, бийиктиктен жерди карап турган бүркүт менен кичинекей бир кычыктын ичинде турган бака сүйлөшүп атат да. Ана бака айтып атат да, Алла Тааланын кадырына, кудуретине мен аябай мындай бир ыраазы болдум дейт. Анан бүркүт сурап атат, Аллахтын кудурети өтө көп дейт. Сен кайсы кудуретине ыраазы болуп атасың десе, карачы асманга бир жылдыз жаратып койгонун дейт да. Ал сөз бүркүттүн мээсине сыйбай атат да. Анан айтат, эй бака, сен каяктагы бир жылдыз айтып атасың? Анан экөө талашып отуруп, бака бүркүттү жеңип коюп атпайбы? Анан бүркүт айласы жок, тиги жактан түшүп, анан тигинен суранып атат да, бака, тешиктен чыксаң дейт, тешиктен чыксаң кенен аалам бар дейт да. Ааламга чыксаң сан жеткис жылдыздар бар дейт да. Биз бул оорудан кутулуш үчүн бир тепкич жогору чыгышыбыз керек да. Жанагындай эле бир тумандын ичине кирип алып, анан бири-бирибизди жамандап, жашоо ушундай экен да деп, ошол жашоо тумандын ичинде башталып, тумандын ичинде бүткөндөй боло бербестен, самолет деле мисалы үчүн жерден көтөрүлгөндө, тумандын үстүнө чыкканда, тумандын үстү жапжарык күн тийип турган болот. Ошол сыяктуу биз бир аз жогораак чыксак, бизге жарык дүйнө ааламга чыгабыз дагы, бири-бирибиздин кадырыбызды, баркыбызды, урматыбызды сезген болор элек да. Сиз сонун маселени көтөрүп кеттиңиз. Мени да кыжалат кылган акыркы учурда мондой маселе, ушул дин чөйрөсүндө жүрүп эле, дин менен жашайм деген адамдар эле, эми сырткы келбети болсо деле да, бири-бирини дозок же болбосо бири-бирине бейишке чыгарып берүү, ушундай бир адат. Баягы бул дүйнөдөгү макул, жакшы жаман адам деп соттогонубуз бул жакта калып, акыреттик сотту биз өзүбүздүн мойнубузга алып алган бир оору барбы биздин коомчулукта деген суроо. Кеп канатбай ушундай болуп атпайбы? Биз өзүбүздүн адам деген жашоодогу рамкадан чыгып баратабыз да. Биздин өзү жашообуз мындай рамканын ичинде. Биз ошол рамканын ичинде жашасак, биз тынч жашайбыз да. Бул жерде акыркы учурларда мындай баамдасаңыз, биз ички дүйнөбүз, рухубуздагы Аллахка болгон сыйынууга караганда биз сырткы келбетибизди көбүрөөк мусулманга окшотуп атабыз дагы, ички келбетибиз ошол эле боюнча калып калып атат да. Мисалы үчүн 2004 жылы мен Америкага бардым. Анда мен Кыргызстан Ислам университетинин ректору элем. Ошол жердеги 13 штатты кыдырдык да. Ошол кезде бир жылда 20 000 адам ислам динин кабыл алат экен. Анан ошолор менен биз Индиана университетинде жана башка университеттердеги студенттер менен сүйлөшүп калганыбызда, профессор, академиктер менен сүйлөшкөнүбүздө, алар жаңыдан ислам динин кабыл алган инсандар да. Ошолор менен сүйлөшсөңүз, могу диниңиздеги майда түктөр тике туруп кетет да. Алар мына бирөөсү айтып атат да, мен дейт таспих тарткандагы субханаллах сөзүн жарым жыл изилдедим дейт да.
Караңызчы. Бул эмне үчүн ушул сөздөрдүн арасынан ушу субханаллах тандалып алынган? Бунун мааниси кандай? Буну айтсак биз кандай соопко эгедер болобуз? Ушундай толгон токой суроо 6 ай изилдедим дейт да. А бизге Алла Таала берип койгон, биздин ата энебиз мусулман, айлана чөйрөбүз мусулман, коомубуз мусулман. Биз эч кандай изилдөөгө муктаж болбой эле ошол дайрага түшүп алып, ошолар менен кошо ислам дайрасында агып баратабыз да. Элестетиңиз, эми окубагандарга мейли, аларга биз тигиндей мындай деп претензия кое албайбыз. Бир күндө 5 убакыт намаз окуган бир туугандарыбыз бар. Бир күндө 5 убакыт намаз окуган бир туугандарыбыз 32 жолу Фатиха сүрөсүн кайталайт да. Бирок Фатиха сүрөсүндө сиз менен бизге Аллах Таала тараптан айтылган эмне деген сөз маанилери жатат десеңиз, бир да жолу кызыккан эмес да. Бир да жолу кызыккан эмес. Бирок намаз окуп атат. Анан намаз окуп атабыз. А бирок бул Куранда, хадистерде акимус-сола, намазды окуу эмес, намазды кыям тургуз деп келип атат да. Мисалы үчүн Бисмиллахир-рахманир-рахим, Алхамдулиллахи роббил аламин деп биринчи аятты окуганда эле бүткүл ааламдарды жараткан Алла Тааланын кудурети көз алдыбызга элестеп кетиш керек да. Аллахка болгон махаббат, Аллахка болгон урмат, сый, Аллахка болгон итаат, Аллахка болгон баш ийүү, Аллахка болгон ыраазычылык, Алла Таалага болгон шүкүрчүлүккө ушул аяттын өзү жетиштүү да. Себеби Алла Таала баарын жаратып коюп атпайбы? Инсаниятка эч бир махлуктун күчү жетпеген күндү дагы, айды дагы, шамалды дагы, сууларды, дарыяларды бардыгын адамга баш ийдирип коюп атпайбы? Адамга кызмат кылдырып коюп атпайбы? Ар-Рахман-ар-Рахим, Алла Таала мээримдүү. Бул дүйнөдө көзгө көрүнүп көрүнбөгөн майда жандыкка дагы Алла Таала ырыскы берип мээримин алып жатпайбы? Ахиретке барганда Алла Таала өзүнүн райымы менен бейишке киргизип жатпайбы? Биз өзүбүздүн кыйындыгыбыз менен, таквалыгыбыз менен ушундай тигиндей адаммын деп биз бейишке кире албайбыз. Биз ахиретке барганда Алла Тааланын райымы менен бейишке киребиз. Малики яумиддин, биз бул дүйнөдө Алла Тааланы тааныбасак, итаат кылбасак, Алла Таалага жакындаштык каалабасак, кыямат күндүн эгеси болгон Алла Таалага эртең барабыз алдына. Барганда биз эмне деп жооп беребиз? Ияка на'буду ва ияка настаин. Аллахым, биз бир гана сенден гана жардам сурайбыз. Аллахым, биз бир гана сага гана ибадат кылабыз деп туруп ибадат кылбай коюп атпайбызбы? Мисалы үчүн жаңы төрөлгөн баланы караңыз, ал кайсы улуттун, кимдин баласы экени катый назар ушунчалык сүйкүмдүү да. Алла Таала ушунчалык адамды сүйкүмдүү кылып жаратып койду. Ошол сүйкүмдүү перзент балакат жашына жеткенден кийин дагы сүйкүмдүү болсун деп Алла Таала бизге 5 убак намазды берди да. Бирок аттиңдейсин, кээ бир туугандарыбыз 60ка, 70ке чыкса дагы балакат жашына жетпей жатпайбы? Эгер балакат жашына жетсе, анда ал намазга жыгылып, Алла Таалага кулчулугун баштайт эле да. Ошон үчүн мынакей кыргыз элин дүйнөгө тааныткан жазуучубуз Чыңгыз Айтматов дагы адам баласына эң кыйыны күнүгө адам болуу деп айтты да. А күнүгө адам болом десең, анда күнүгө 5 убакыт намазды окусаң адам болосуң да. А бул намаз окуп жаткан кезде биз өзүбүздү кетирген кемчилигибизди моюнубузга алып, ошол нерсеге кейип, кепчип, кайгырып, Алла Таалага сөз берип, Аллахым, мен ушул кемчиликти мен кайталабаймын, тооба кылдым, сен мени кечирчи деп кечирим сурасак, анан кийин Алла Таала бизди кечирет да. Анан туура мага 5 убакыт намаз фарз болгон, жок, мен намаз окуйм пенсияга чыккандан кийин. А пенсияга чыгабызбы, чыкпайбызбы, жетебизби, жетпейбизби, бүгүн барбыз, эртең жокпуз, буну бир Кудай билет да. Ошондуктан менин айтарым, биз адамдык баалуулугубузду дайым сезип жүрүшүбүз керек. Биз эч качан бири-бирибизди жана сиз айткандай кемсинтип, бул дүйнөдө жерип, жаман көрүп, жада калса
ахиреттеги жашоосунун дагы акысына кирип дагы сен ахиретке барганда дагы бейишке кирбейсиң деп ошол жактагы жашоо акысына дагы биз кирбешибиз керек. Жада калса пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга дагы андай акыны Алла Таала берген эмес, укукту. Пайгамбарыбызга дагы ушундай милдетти берди. Биз Аллахтын буйругун айтып жеткизишке милдеттүүбүз. Ал эми хидаятка салыш ал Алланын милдети. Ошондуктан биз бирөөнүн бул дүйнөдөгү жашоосуна дагы, ахирет жашоосуна дагы кийлигишпешибиз керек. Ар кимибиз биз өзүбүздү билиш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткандай, бул адамдын, башка адамдын кемчиликтери ушул желкеге асылган куржундун алдыңкы көзүндө дейт да. Сен анын баарын көрө бересиң дейт. Бирок ошондой эле кемчиликтер сенде да бар дейт. Бирок ал кемчиликтер куржундун арткы көзүндө болгондуктан сен өзүңдүн кемчилигиңди көрбөйсүң дейт да. Бул кемчиликти көрүп биз сабак алыш керек да. Ошондо гана биз чыныгы бири бирибизге болгон момун мусулман болобуз. Бул жердеги момун мусулманчылыктын эң чоң пайдасын мен айтып кетейин. Мисалы үчүн бир досуңуз бар, же бир тууганыңыз бар, Россияда иштеп жүрөт, Америкада иштеп жүрөт. Сиз ошонун акысына гайыптан дуа кылдыңыз. Аллахым, ушул ата энемди, бала чакамды багам деп жүргөн досума ден соолук, күч кубат бер, иштерине береке бер деп дуа кылдыңыз да. Алла Таала эки периштеге буйруп атат да. Көрдүңөрбү, тиги досуна гайыптан дуа кылып атат. Силер ушунун кылган дуасына караганда жакшыраак дуаны ушул инсан үчүн кылгыла деп эки периштени буйройт. Биздин кылган дуабыз кабыл болушу да мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Бирок периштенин дуасы сөзсүз кабыл болот да. Анан элестетиңиз, бирөөгө гайыптан дуа кылган инсандын жүрөгүндө карадак болбойт. Душмандык, кек, өч алуу болбойт. Ал ошон үчүн гайыптан дуа кыла алат. А эгерде анын жүрөгүндө бир аз эле каратак боло турган болсо, анын жүрөгүнөн дуа чыкпайт. Ал жаман көрүшү мүмкүн, жаман сөз менен эскериши мүмкүн, жада калса каргап да жибериши мүмкүн. Ошондуктан биз дайыма бири-бирибизди урматтап гайыптан дуа кылган инсандардан болушубуз керек. Эми тынчтык деп калдыңыз. Адамга дагы, жаныбарга да бар жокко тынчтык керек демекчи. Биздин мамлекетибизди дээрлик дүйнө жүзүндө эле көптөгөн апааттар каптап атат. Анан ар кандай пикир угуп каласың. Дин алымдарынан деле коомубуз бузулуп баратат. Бизге чейинки коомдордогу мисалдар айтылып атат. Анан сел жүргөн сайын, жер титиреген сайын ойлонуп калат экенсиң. Чындап эле биз коомчулуктун бузулганынанбы, же бул Алла Тааланын бир кандайдыр бир сыноосу, бул кандай түшүнсөк болот муну? Мен сизге кичинекей бир мисал айтайын. Сиз жумуштан чарчап келдиңиз. Анан аялыңызга чай алып келчи деп айттыңыз да. Аялыңыз сизге кайшы айткан жок. Макул, азыр алып келем деди. Ошоңчо жок болуп кетти. Анан балаңызга айттыңыз, апаң чай алып келгиче суу алып келип берчи балам дедиңиз. Балаңыз сизди аңырайып карап туруп, кайрадан телефон чукканга кирди да. Ушул жерде сиз кандай акыбалда каласыз? Аялыңызды да наказать этишиңиз мүмкүн, балаңызды да наказать этишиңиз мүмкүн, туурабы? Бул жерде аталык, үй бүлөлүк, жанагындай башкаруу системасы, баш ийүү системасы бузулуп атканын көрөсүз да. Алла Тааланын дагы инсаният үчүн дал ошондой башкаруу системасы бар. Буну адал, арам, дозок, бейиш деп бөлүп, ушу менен көрсөтүп, адам баласын тартипке, ар кимибизди өзүбүз башкара турган тартипке салып койду. Бирок ошол мыйзамдар бузулуп атат да. Бир эле жолу бузулган жок. Бул бир нече ирет бузулат да. Системдүү түрдө. Анан дагы биз анан кантип жакшылык күтүшүбүз керек? Дагы жер ачылып жутуп кетпей, жер көтөрүп атат да. Демек арабызда дагы да болсо жакшы инсандар бар. Алымдарыбыз бар, аталык энелик акыл насаатын айткан ата энелерибиз бар. Ошондуктан баланс болуп туруп атат да. Ошого
Биз биринчи бири бирибизди, коомубузду, мамлекетибизди, ата энебизди, үй бүлөбүздү жамандагандан алыс болушубуз керек. Шүкүр кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам "Мен лам яшкурин нас, лам яшкуриллах". Эгерде бир адамдын кылган ишине рахмат деп айта албаган адам, ал Алла Таалага деле шүкүр келтире албайт дейт да. Бүгүнкү күндөгү ушул хадис биз үчүн айтылгандай да. Бир адамдын жакшы кылып жаткан ишин көрүп турасың, бирок ошого рахмат деп айта албайсың да. Анан кантип биз Алла Таалага шүкүр деп айта алабыз? Ошондуктан биз бирөөлөрдүн акысына кириштен алыс болойлук, бири бирибизди урматтап, сыйлап, кадырлап, барктап жашашты, бири бирибизди ушул тирүү кезибизде жакшы адам эле деп айтышты үйрөнүп, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бизге калтырган кулк мүнөз адеп акылыгындагы бири бирибизди көргөндө бир жылмайып коюу садаканы аткара турган болсок, биздин жашоо жеңилдей берет. Мисалы үчүн элестетиңиз, мен бул жашоону көрдүм. Эми чет мамлекетте биз көп жүрдүк, жашадык, окудук, иштедик дегенде башка жерде жүрсөңүз мусапирсиз. Ар бир нерсеге муктаж болосуз. Анан бир жошун кишини көрсөңүз, мындай карасаңыз, жылмайып койсо, ал эчтеге жардам берген жок сизге. Бирок мындай жүрөгүңүз жылый түшөт да, өзүңүздү ошол жерде эркин сезе түшөсүз. Мындай таштаган кадамыңыз ишенимдүү таштала баштайт. Сүйлөгөн сөзүңүз ишенимдүү чыга баштайт. Аларды сиз өзүңүзгө жакын сезе баштайсыз. Аларга болгон урмат сыйыңыз өсө баштайт. Караңызчы, бир жылмаюу эмне деген жашоо образын түзүп атат да. А бизде ошол жылмаюу жок, көбүнчө кабакты чытып, мындай зекип, мындай сөздөрүбүздү дагы жанагындай бир башкача бир тон менен айтып, адамды капа кылган учурларыбыз, жүрөгүнө коркунуч салган учурларыбыз аябай көп да. Биз Кудай кааласа ушу жылмаюудан эле баштасак, күндөн күнгө оңолуунун үстүнө кетебиз деп толук кандуу ишенебиз да, иншалла. Эми суроо илим ээлерине ошолорго байланыштуу биздин эми өкүл балаңыз, чубак ажыбыз бул дүйнөдөн тарк эткенден кийин көпчүлүгүбүздө, коомдо суроо пайда болду. Кийинки чубак ким? Кийинки мындай аалым ким? Анан бул суроо ачык бойдон бүгүнкү күндө деле турат. Мен дагы анын эми 10 жыл угуп коюп турмун ал кишини Москвада иштеп жүрүп. Мен үчүн устазым, Кыргызстан үчүн устаз. Феноменин издейм. Эмне үчүн эми бул киши бул аламга келип жаңы исламды ачкан жери жок. Ошол эле жылдар кылымдар айтып келген аалымдар айткан маселени айтты. Бирок эмне үчүн жүрөктөрдүн ачкычын Кудай Таалам берип койду экен деп көптөгөн кишилерден сурап келет. Анан эми сизден сурабаганда кимден сурайм? Чубак ажынын феномени эмнеде болгон? Алла Таала Тыйн сүрөсүндө 4-чү ант вахадал баладил амин деп айткан да. Бул Мекке шаары тууралуу Алла Таала ант ичип атат. Мекке шаарын Алла Таала ушундай кылып жараткан, барбаган адам барсам деп эңсей берет. Меккени көргөн жок, бирок ушу бир жолу Меккеге барсам деп эңсебеген мусулман жок да. Анан Меккеге барганда анын жүрөгү тынчтык табат. Дүйнөнү унутат. Өзүңүз деле билесиз, мешитке барасың, намазды окуйсуң, чыгасың, тамактанасың, эс аласың, кайра эле мешитке барасың, бирок жашоо кетип атат. Анан Меккеден кайтып келгенден кийин ушу дагы бир жолу барсам деп, баягы бир арман миңге айланат да. Мына ушул жерден инсаният үлгү ала турган нерсе адам баласы Мекке сыяктуу болгула дейт да. Сенин жаныңа келгенге чейин адамдар сени эңсесин дейт. Сенин жаныңа келгенден кийин анын жүрөгү эс алсын дейт. Сенден кеткенден кийин дагы бир жолу барып сүйлөшүп, сухбатташып, бир жүрөгүмдү эс алдырып келсем деп дайым эңсөө менен жашасын дейт да. Чубак ажы ушул образга кирген эле. Кимдин арманы, чечилбеген маселеси тигиндей мындай боло турган болсо,
мисалы үчүн карапайым элди айтпай эле коелук, китеп окуй алган, арабча китептерди түшүнө алган алымдарыбыз деле ошол китепти ачып отурбастан дароо чубак ажыга чалган да. Чубак ажы могу жерде мондой болуп атат, ушул кандай болот дейт. Ал киши ChatGPT сыяктуу автоматически жооп берет. А бул кишиге комфорт, сразу жообун алды, бирок чубак ажыга ыраазы болуп калды. Чубак ажы адамдарга бир эле динди жеткирбестен, чубак ажы ар бир адамдын жашоо образына кире алган да. Мисалы үчүн мага элдер көп айтат эле. Нематулла ажы, ошо чубак ажыга айтып койсоңуз аманат. Ушу кичинекей суроолорго дагы жооп берип, убактысын кетире берет. Ошоларды айылдык молдо деле жооп берет да. Ошолорго жооп бербей эле койбойбу деп айтышат эле. Анан мен бул эми аманат болгон үчүн мен чубак ажыга айттым. Чубак ажы, мына ушул сөздөр аманат, мен сизге жеткизип коеюн, жообун деле билем, сиздин эмне деп жооп беришиңизди деле билем, бирок ушул аманат сөз болгон үчүн мен сизге айтып коеюн десем, жылмайып, ака, ал инсандардын деңгээли, ал инсандардын исламга болгон түшүнүгү ошол да дейт. Эгерде ал суроосуна мен жооп бербесем, ал ошол эле ордуна тура берет дейт да. Эгерде мен ошо берген суроосуна жооп берсем, ал бир тепкич жогору чыгат дейт. Көрдүңүзбү? Демек, биз кандай суроо болбосун, ага жооп берип үйрөнүшүбүз керек да. Анан барып анау айылдагы молдодон эле сурап ал да эмне аны берип атасың мага деп кагып койсоң, ал сизге жек көрүү сезими менен калып калмак да. Ошондуктан чубак ажы ар бир адамдын жүрөгүндөгү эңсөөнү таап сүйлөй алган даанышман, хикматтуу адам болгон. Ал аябай акылдуу адам болгон. Ал адам эмне деп суроо берет, эмне нерсеге муктаж, сүйлөй электе анын көз карашына карап, ошол нерсени түшүнө билген адам болгон. Ошондуктан ал адам аалымыбыз адамдардын жүрөгүнөн орун таба алды да. Окуунун жаңы бүтүп келип калды. Эми ал Саудиядан келгенден билесиз, эми жазба көтөрүлүп, бир сөз менен айтканда периште да. Анан кийин адамдардын баардыгын ушу сахаба кылгысы келет. Анан мен эң алгачкы чубак ажыга айткан насаатым ушул болгон да. Чубак ажы 1-2 жылга чейин элибиздин деңгээлине жараша маселе айтып, элибиз менен чогуу жашаң. Сизде илим көп, анан жогору жакка чыгып кетип калсаңыз, элден бөлүнүп каласыз дагы, элдин талабы аткарылбай калат. Ошон үчүн элдин агымы менен кош агып барыңыз. Анан элге сиңгениңизден кийин сиз тарынсаңыз дагы, капа болсоңуз дагы, уруссаңыз дагы дал ошондой сизди алар кабыл алып, капа болбостон сөзүңүздү уга берет деп насаат айткан элем да. Анан кийин айтат да, ака дейт, сиз дейт әулие адам экенсиз дейт. Кийинки учурларда бамдап атсаңыздар да, кээде кагып, силкип, урушуп, ордунан туруп кетип калган ушулар да бар эле да. Бирок эч ким капа болбойт да. Кайра жагат. Анан кийин кайра эле күлүп, кайра эле сабагына катышып, кайра эле суроо берип, бул бир эле дин жаатында эмес, адамдардын жашоо образына ал киши аралашып кетти да. Анан биз бир адамга эле махабатты коюп, башка жакты көрбөй, ошол эле адамды көрө бербешибиз керек. Алла таалам бизге берди, шүкүр. Биз жетиштүү ал кишиден илим алдык. Бүгүн да алып атабыз. Бул дагы бир нече жыл уланат. Бул өзүнүн жанагындай сапаттуу сабак экендигин жоготпойт. Бирок бүгүнкү көзү бар тирүү алымдарыбызды дагы кадырлап барктап, чубак ажыдай сүйүп, урматтап калышыбыз керек. Мисалы үчүн мына кечөгүнкү алымдарыбызды айтып атабыз да, мына Мусулманкул ажы тууралуу сүйлөштүк. Бул жерде Зухурдин Нишан деген өткөн, мына Хиндистандын дамулла тууралуу сүйлөшүп кеттик. Абстар дамулла бар. Айтып отурсак аябай көп. Мисалы үчүн Молдо Сабыр, мына устазыбыз бизди Бухарада окуткан. Бүгүн эми ал инсандар өтүп кетти. Анан мен көп элге айтып калам да. Эми бүгүнкү күнү ошол инсандардын ордунда
мына Абдышүкүр Дамыллабыз, Максат Дамыллабыз, Бактыяр Дамыллабыз, Акыл Дамыллабыз, Олжобай Дамылла, Хазирети Муфтиби жана башкалар ошолордун ордун бүгүн ушулар ээлеп турат да. Анан кийин эгерде бүгүн биз буларды жаман көрүп дагы жакшысын издей бере турган болсок, бул туура келбейт. Себеби булар бүгүн жетилип өсүп мөмөсүн берип турган дарактар. Биз эгерде дагы чубак ажыны издеп көргүбүз келе турган болсок, бул дарактардын кадыр баркына жетип жанына көчөт эгишибиз керек. Мына ошол көчөттөр дагы Кудай кааласа бир нече жылдан кийин жетилип, анан кийин дагы чубак ажылар өсүп жетет да. Ошол мөмөнү жеп, уругуна жетип, уругуна эгишибиз керек деңиз. Эң туура айттыңыз. Ошого Кудай кааласа бүгүн бардыгыбыз Аллах берген, Аллах баткан, Аллахты ушул тааныган, Аллахка буйруган, ошонун буйругун аткарган, могул жүрөктү тазалашыбыз керек да. Кээ бир инсандар айтат, мен жүрөгүм таза дейт да. Жок. Таза жүрөк ал такыбалыкка алып барат. Таза жүрөк ал итаатка алып барат. Таза жүрөк ал Аллахка болгон махабатка алып барат. Ошону таза жүрөк дейт. Анан караңыздар, бул дүйнөдөгү жашоо мусибатынан кутулуш үчүн Зулайха энебиздин жашоосунан сабак алышыбыз керек да. Зулайха энебиз Юсуф алейхисаламга болгон махабаты үчүн, ошол инсанга жетиш үчүн байлыктан да, бийликтен да, ден соолуктан да, сулуулуктан да, көздөн да бардыгынан ажыраган да. Бирок кайткан эмес. Акыры бардык нерсени жоготту. Көчөдө олтуруп калды. Азыркы тил менен айтканда бомж да. Бирок ошондо дагы Юсуф деген каалоосу токтободу да. Юсуф алейхисаламга болгон колунан келген жазалардын баарын берди. Бирок баш ийдире албады. Аллах Таала кадыр зат экен. Араң чыккан, өзүнүн кулагына зорго жетип аткан үндү шамал аркылуу Юсуф алейхисаламдын кулагына жеткизип койду да. Дароо кортеж токтоду. Бул эмне деген үн, кайдан чыгып жаткан үн? Карашты, бир кемпир, аябагандай бир кор болгон кемпир отурат, шыбырайт. Акырын кулак салса, Юсуф, Юсуф деген сөз айтып атат да. Анан Юсуф алейхисалам буну Зулайха энебиз экенин билди дагы, хан сарайга апарды, жуундурду, тарандарды, кийиндирди. Аллахка кайып сурады: "Я Раббим, ушу Зулайха ушундай акыбалга түштү, мен үчүн ушунун жаштыгын, сулуулугун, көзүн кайтарчы" деп Аллахтан суранды. Алла Таала ошол нерсени берди да. Дуанын күчү менен, Аллахка болгон чын ыхлас менен сурагандыгы үчүн Зулайха энебизге берди. Эми ошол нерселерди Алла Таала кайтаргандыгы үчүн Зулайха энебиз Аллахка шүкүр келтирип 2 рекет намаз окуп атат да. 2 рекет шүкүр намазын окуганда Зулайха энебиздин жүрөгүндөгү Юсуф алейхисаламга болгон махабат Алла Таалага бурулуп кетти да. Алла Таалага жүрөгүндөгү махабат бурулгандан кийин Юсуф алейхисалам ал үчүн эч ким болбой калды да. Көрдүңүзбү? Биз үчүн ошон үчүн мына ушул нерседен сабак алып, биз Аллахка болгон махабатты ойготушубуз керек да. Ошол Юсуф алейхисаламдын бир аябай биздин жашообузга керектүү сабак боло турган сөзү бар да. Тагдыр жазмыш жүзөгө ашаарда адам баласынан паам парасат кетип калат дейт да. Мисалы үчүн биз бардыгыбыз ката кетиргенбиз. Ошо кетирген катабыздын азабын тартканбыз. Анан эстеп отурсаң, бир жаш баланын деле акылы жете турган катачылыктан ошол башталган да. Мисалы үчүн Юсуф алейхисаламдын катачылыгы эмнеден кетти? Ушундай күзгүнү карап туруп, мендей сулуулук эч кимде болбосо керек. Эгерде мен сатыла турган болсом, менин баам жок болсо керек деди да. Алла Таалам бир нан келбей турган тыйынга содегелерге саттырып жиберди го. Мына сенин бааң депчи. Көрдүңүзбү? Жөнөкөй эле кетирген катачылык да.
бир туугандар апарып туруп кудукка салып берди го таасир, душманы салган жок, бир туугандар апарып салып берди кудукка. Ошондуктан Юсуф алейхисаламдын ушул сөзү менин жүрөгүмө ташка тамга баскандай жазылган да. Турмуш, тагдыр, жазмыш турмушка ашарда адамдан пампарасат кетип калат. Бир досуңуз банкрот болуп калса, же болбосо бир досуңуз кандайдыр бир мусибатка жолугуп калса, акылдуу боло бербеш керек да. Сен келдиреп ушинтип ушуга жолуктуң да, жок. Ушуну көрмөксүң деп. Тагдырына ошол нерсе жазылган, ал мына адашып пампарасат кетти да, ошол нерсени жасап алды да. Эми ушул нерседен кутулуш үчүн биз ошо кетирген катачылыгыбызды биринчи өзүбүз кабылдашыбыз керек. Ушу катаны мен кетирдим деп. Анан экинчи бул нерсеге өкүнүшүбүз керек. Анан үчүнчү бул нерсеге тооба келтиришибиз керек да. Мен алкаштар менен көп иштештим. Алкаштар менен көп иштешип, алкаштарга биринчи ошонун оңолуш диагнозун коюп жаткан кезде эми сүйлөшөбүз да. Ооба. Анан сүйлөшкөнүбүздө кээ бирлер байкуштар жалдырайт да. Менин эрким жетпей калды. Мен билем мунун арам экендигин, кандай зыян алып келиштигин дагы билем. Бирок ушуну көргөндө мен өзүмдү өзүм токтото албай калып атам деп мойнуна алат да. Бул арактан айыгат таасир. Кээ бир түгөнгүр алкаштар бар да. Алар менен сүйлөсөң, жок, мен мындай жөн эле ичип коем. Мен ичпейм десем ичпей эле коем, мен тиги бул айыкпайт таасир. Себеби али бул пышып жетил элек, бул кылып жаткан күнөөсүн моюнда элек да. Бул айыкпайт. Буну медицина да айыктыра албайт. Буну молдолор да айыктыра албайт. Качан айыгат? Адам ошол кемчилигин өзү сезип, моюндаса анан айыгат да. Сон эми өйдөдө айтып кетпедикпи, мына жаштар үлгү ала турган үй бүлөлөр бар, алар көрүнбөйт көзгө деп. Анан Кыргызда бир жакшы институт бар, Өкүл ата деген. Анан ошол эле кезде чубак ажыбызды данышман деп кеттик. Ал киши сизди өкүл ата кылып тандаганда, демек сизде бир кандайдыр бир үлгүлүү жерлер бар. Эми бүгүн ажекебиздин көзү тирүү болсо андан сурамакпыз. Эми сиздин баамыңызда эмне сыпат менен сизди тандап алды экен деген мага кызыктуу суроо бар да. Эми аалымга өкүл ата болуп, ага кеңеш айтуу өзү кыйын да. Бирок ал киши мени Неmatulла ажы катары кабыл алып, өкүл ата коюп, менин сөздөрүмдү насаат кылып укканына Мусулманкул ажы себеп таксыр. Ал киши менин ар бир айткан сөзүмдү мен эмес, Мусулманкул ажы айтып жаткандай угат эле да. Ошондой кабылдайт эле. Мен ал кишиге бир сөз айтардан мурда бир нече жолу ичимден кайталап ойлонот элем. Ал киши экөөбүз сүйлөшкөндө аябай салаваттуу сүйлөшөт элек. Ал киши экөөбүз сүйлөшкөндө бул дүнүйө эч нерсе болбой калат эле. Акыркы учурларда бүткүл убактыбызды ошол киши үчүн бөлүп койгонбуз. Ушул жака келе турган болсо, күндүзүбү, түнүбү, таңга маалбы, Мелса ажы экөөбүз барып, аэропорттон тосуп алып, кайсыл жака барат апарып, анан кайра самолетко салып, учуруп коюш кызматын биз тандап алганбыз. Анан ал киши менен сүйлөшкөндө бизге ошол машинада кетип атканда гана убакыт болот эле. Элдерге баргандан кийин ал киши бизге тийбей калат эле. Анан ошо машинада кетип атып экөөбүз көп сүйлөшөт элек. Ал кишинин сөзүн угуп мен рахат кылат элем, менин сөздөрүмдү угуп ал киши рахат кылат эле. Ошондуктан биз эми пендебиз да. Жана сиз айткандай, мен да кээ бир учурда ушул өзүмдүн жарымымды жоготуп койгондой оор акыбалга түшүп кетем да. Бирок бул дүйнөдө Алла Таалам ар бир инсанга өзүнө жараша жакшылыктарды берип койгон да. Бир инсан ата энеге мээримдүү, бир инсан кайрымдуу, бир инсан кечиримдүү, бир инсан берешен. Мына ошол сыфатыбыз менен биз бул дүйнөдө бактылуу жашайбыз, ахиретке барганда бейишке киребиз да. Анан жанагы бүгүнкү күндөгү жаштарга болгон насихатыбыз,
бүгүнкү күндөгү жаштардын кулк мүнөзү, адеп аклагы тууралуу да сүйлөшүп өтпөдүкпү? Мен ажыда 2024 жылы ажыга барганымда бүгүнкү күндө Ханафи мазхабы боюнча дүйнөгө белгилүү болгон Саид Багдаш деген устазыбыз бар. Мадина шаарында турат. Ошол кишине зыярат кылып барып, ошол киши менен сухбатташып отурганыбызда ал киши айтып калды да, бала тарбиялоо эненин балага сүт эмизген учурунда өтө маанилүү таасир бар дейт да. Эненин кулук мүнөзү, тарбиясы ошол жаңы төрөлгөн нарсени көкүрөгүнө алып эмизип жатканда бизде айтат го баягы ийип кетти депчи. Ушундай балага болгон мээрими төгүлгөндүктөн ийип ак сүтү агып ошо балага өтүп жатканда эненин бүткүл кулук мүнөзү балага ошол сүт аркылуу мээрим менен өтөт да. Бул Саид Багдаш ушуну айтып атат да. Анан ошол балдар адеп акылактуу болуп тарбияланат дейт. Бүгүнкү балдардын биз каалагандай адеп акылагын көрө албай жаткандыгыбызга дейт, бүгүнкү күндө ошол нерселер өзүнүн толук акысын энеден эме албай жатат дейт да. Азыраак убакыт эмгенден кийин эле балдарды жасалма сүттөр менен багып калдык да. Жасалма сүттү бергениңизде ал бөтөлкөдө упчу аркылуу кеткенде ал эненин денесинен ар бир клетка ойгонуп, ал балага мээрим менен ийип төгүлүп, ал сүт балага кирбейт экен да. Ошон үчүн ал бөтөлкөдөгү сүт аркылуу эненин тарбиясы, адеп акылак кулук мүнөзү балага өтпөй калат экен. Бул башталышы. Экинчи жагын караңыз, ошол балаңыз бир аз эле тамтум басып, бир 2 жаш 3 жаш болгондо эле уже жанагындай нянькаларга, садиктерге берип атат да. Эртеден кечке 8 саат, 9 саат бала ошол жакта күн өткөрүп атпайбы? Ал атанын, апанын колунда эмес. Ал жактан келгенден кийин дагы ата менен эненин мээриминен тоё бир рахаттанып, жыттап, ушу мойнун асылып рахат ала албай атат да. Эрте менен турганда элестетиңиз, эрте менен турганда балага берилген ак сүткө караганда, балага берилген кашага караганда, балага берилген түркүн сокторго, витаминдерге караганда бала чуркап чыкканда ата ушундай көкүрөгүнө сыгып кучактап пешнесинен өпкөнү, эне баланы ушундай кучактап мээримин төгүп пешнесинен өпкөнү ошолорго караганда көбүрөөк азык, көбүрөөк мотивация, көбүрөөк энергияны балага берет да. Ушул мээрим балага жок болуп калып атпайбы? Азыр биз мына түз багыт боюнча канчалаган жетим балдар менен, канчалаган Россияда иштеп жүргөн иммигранттын балдары менен сүйлөшөбүз да. Байкуштар ата эненин мээримине зар болуп, түнт болуп кеткен да. Сүйлөсөң сүйлөбөйт, сөз чыкпайт. Мындан бир 10-15 жыл мурун ошол балдар менен сүйлөсөңүз, кандайдыр бир көздөрүндө үмүт, кандайдыр бир келечекке болгон ишеним бар эле да. Оозун жаптыра албайт эле. Алар менен сүйлөшсөңүз, алар айтат эле, атам, апам Россияда иштейт деп мындай мактанып, сыймыктануу менен айтат эле да. Атам, апам келгенде биз үй алабыз, машина алабыз, тигинде мындай кылабыз деп мындай алдыдагы чоң максаттарды айтат эле да. Бүгүн ошондой балдар менен сүйлөшсөңүз, үн чыкпайт да. Эгерде үн чыгып ошолор сүйлөсө дагы, атам менен апам Россияда жүргөндөн көрө ушул жерде жүргөнү мен үчүн жакшыраак эле деген кичинекей баладан ушундай сөз чыкканда жүрөктөрүңүз толкуп, жашыңызды жашыра албай каласыз да. Мына бүгүн биздин жаштарга энелик, аталык, тоолук мээрим табигый түрдө өтпөгөндүгү үчүн анан кийин биз балдарыбызга көп
жанагындай нааразычылыктарды айтабыз да, жок, биз бүгүнкү жаштарга андай нааразычылык айтпашыбыз керек. Бүгүнкү жаштарыбыздан аябай жакшылар бар. Бүгүнкү жаш муундардан эртең биз сыймыктана турган келечектин ээси боло турган уул кыздарыбыз бар. Булардын көбүн ата эне тарбиялабаса, турмуш тарбиялаган учурлары бар. Бүгүн биз моюндашыбыз керек, аталар, апалар балдарга тарбия берүүнүн ордуна биз көбүнчө балдарыбызды багуу менен алек болуп калдык. Кара курсагын тойгозсок болду. Биз бүгүн ошо балдарды бакканыбызды мен бала тарбиялап атам деп калдык. Анан кийин любой эле ата энеге жолуксаңыз, мен балдарыма Кудайга шүгүр, момундай кылып тарбиялап атам деген сөз өтө сейрек чыгып калды. Мен балдарымды багып атам, жакшы багып атам, кемчиликсиз багып атам деген сөз көп айтылып калды да. Ал багуу менен исламий тарбия берүү бул асман менен жердей айырмасы бар. Адам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы адамдын бардык амалы токтойт, 3 амалы гана калат дегенде, ошо балдарга берилген исламий тарбия калат да. Балдарды бакканың калбайт. Ал балдарды бакканың сага пайда алып келбейт. Эгерде балдарды исламий тарбия берген болсоң, ошолар 5 убак намазына дуа кылат, Куран окуп дуа кылат, сага эхсан кылат, кандайдыр бир жакшылык иштерди жасап, сиздин атыңызга багыштайт. Ошон үчүн исламий тарбия менен багуу бул асман менен жердей. Бүгүнкү күндө барчылык бизди ушундай мусибатка алып барып атат. Барчылык жокчулук эмес, барчылык алып барып атат. Мисалы үчүн, кичинекей балдарыбызды эми чоңдорду айтпай эле коелу. Роддомго эмне деген нерселерди жасап бербей атабыз. Мына мен өз кулагым менен байкуш роддомдо жаткан төрөгөн энелерден угуп, азыр мына ушул аманатты мен жеткизип коеюн, ушу энелердин аманатын жеткизип коеюн, ушулар мага аманат кылып айткан. Айтты, казаке, сиз ушул нерсени жеткизип коюңуз, эл алдында жүрөсүз деп аманат кылып айткан бир келин. Биз ушул жерге келдик, аркабыздан алыбызды сурап келген бир адам жок дейт. Мен аларды күнөөлөбөйм дейт. Күйөөм байкуш термелеп, ушу кара тириликтин аркасынан кол тийбейт ал дейт. Ал эртеден кечке ушу тырмалап иштеп атат дейт. Ал бияка келе турган болсо, иш токтойт, үйдөгү 4-5 бала ачка калат дейт. Карындаш уругубуз да ошондой акыбалда дейт. Анан кийин мен ушул жерде эптеп, ушу больницанын тамак ашы менен баламды багып, ушул жерде тирилик кылып атам дейт. Анан кийин пакет продукту, кучак жеткис роза гүлдөр, эмне деген жасалгалар, ушулар менен келип киргизет дейт. Биз да инсан экенбиз да, ошоларды көргөндө дейт, ичибиз уйгу туйгу болуп кетип атат дейт да. Эми ушул роддомго дейт, мындай жөнөкөй эле, мындай бардыгыбызды тегиз эле көрүп эле келбейби дейт. Мен эртең, казаке дейт, мен эртең эгерде больницага мени чыгарса дейт, мен көчөгө чыгып эле маршрутка менен же бир нерсе менен үйүмө кетем дейт да. Бул жерде машиналарына жазып алган, шаарларды илип алган, аны бир нече адам коштоп алган. Мен бул кичинекей бөбөк тууралуу айтып атам. Ал кийин аны окууга киргизгенде, үйлөгөндө, тигинде мындай кылганда эмнелерди жасабай атабыз. Мектепке барганда эмне деген телефондорду колуна карматып, эмне деген кийимдерди кийгизип койбой атабыз. Ал байкуш ал жерде андай кийим, андай телефон көтөрмөй турсун, курсагын тойгуза албай жүргөн канча балдар бар. Алар ошоларды көргөн сайын тиги келинге окшоп жүрөгү эзилип атпайбы? Бүгүнкү күндөгү проблема, мусибатты биз барчылык менен жасап атабыз. Ошондуктан бүгүн биз колубузда канчалык болсо дагы колу кошунабыздан кабар алып, наркы беркиден кабар алып тура турган болсок жакшы болор эле. Биз дагы жанагындай берешендик, уюштуруу иштери менен аябай көп алектендик. Ошондо ушул нерсени сездик да. Алган адамдын колу жылыйт экен да. Берген адамдын жүрөгү жылыйт экен. Мисалы үчүн бирөө кыйналып бир ушундай бир проблемага кирип турса, барып ошонун проблемасын толук чечип койбосоңуз дагы жеңилдетип койсоңуз, ошол күнү жүрөгүңүздөн ыраазы болуп, өзүңүзгө өзүңүз ыраазы болуп, бул дүйнөгө келгениңизге ыраазы болуп, ушул адам болуп жаралганыңызга ыраазы болуп жашайсыз да, жүрөгүңүз жылый берет.
А тиги байкуштун колу жылыды. Алла таалам тигини жаман көргөнүнөн кедей, сизди жакшы көргөнүнөн бай кылып койгон жок. Бул жашоо баланс болсун деп, экөө бири биринин кадырын билсин деп, экөө бири бирин урматтап, сыйлап, бирин бири мындай кадырлап барктасын деп ушундай сыноону берди да. Сиз берип жакшы көрөсүз, тиги алып сизди жакшы көрөт да. Мына бүгүнкү жашоо образды ушул жакка өткөргөндө гана азыр адам баласынын жашоосундагы проблемалар өзүнөн өзү чечилип бара берет. Биз аны жогору жактан издебеш керек. Ал жогорку креслолордо отурган инсандарды күнөөлөп, алардан издебеш керек. Ар кимибиз эң жөнөкөй өзүбүздөн башташ керек. Жана жогоруда айтып кеттик го. Эчтеке алың жетпесе, жылмайчы. Алла таала сени жараткан үчүн жылмайчы. Алла таала сени эртең менен ойготкон үчүн жылмайчы. Алла таала сени ушу бир чыны суу ичкенге мүмкүнчүлүк берип жатканына жылмайчы. Сен эртең менен турганыңда ушу даратканага өзүң барып келгениң үчүн жылмайчы. Канчалаган бир туугандарыбыз гемодиализ алып жатат. Албай ушулар жылмай албай атат. Канчалаган инсандарыбыз сен жеген тамакты көрүп тура жегиси келет, бирок жей албай атат. Сен ошон үчүн жылмайчы. Эки бутуң менен басып атасың, жылмайчы. Мына менин устазым келди, Арсланбапка бардым, анан отуруп атып мындай жакын калганда боюн таштап жиберди. Мен да баамдабапмын. Чочуп кеттим өзүмчү. Анан сурап атам да, устаз, тынчсызбы, эмне болду десем, Неmatulла дейт. Менин муну эки тизем $70.000 экенин дейт, мен эми билдим дейт. Мына мен 72-ге чыктым дейт. Муну бир тизем $35.000, бул бир тизем $35.000 ушуну асты үстүнөн аралап, эки тизени алып салып, ордуна темирден тизе салды дейт. Ошо тизенин бирөөсү $35.000 экен дейт, экинчиси дагы $35.000 экен дейт. Мына ушул тизенин бир тизенин $35.000 экенин мен 72-ге чыкканда сезип атам дейт. Бирок күнүгө ушунун назарын тартам дейт. А тиги тизеде 72 жыл мени армандатпай кызмат кылып келген дейт. Караңызчы, ушун үчүн жылмайсак болобу? Алла таала мындай азадан бизге канчасын берди. Ошон үчүн бул жылмаюуда өтө чоң нерсе бар. Жылмайып жашайлычы таксыр. Бүгүнкү берүүдөн көптөгөн пайдалуу нерселерди алдык. Эң жеңили бул жылмаюу. Анан эми мен сизден дагы кечирим сурайм, көрүүчүлөрдөн да кечирим сурайм. Биз Бишкекке сапар аттанышыбыз керек. Анан сизден дагы келечекте мен Жалал Абадка бат-бат келип турганда убакыт табып, бул берүүлөр сиздерге пайдалуу болсо, комментарий жазып кетиңиздер. Биз бул сабактарды улантсак деген сизге сунуш. Себеби сиздеги бул дарыя, bundan өзүңүз айткандай бул мөмөдөн пайдаланып калышыбыз керек. Анан ошол мен мисалы үчүн тойбой калдым. Көрүүчүлөр да тойбой калса керек. Бирок убакыт деген ушундай экен. Биз дагы сапарга чыгышыбыз керек. Ошондуктан сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан кийинки сабактарга сиздин уруксатыңызды алып койсок көрүүчүлөрдүн алдында. Рахмат, мен өтө сиздерди урматтап, сыйлоо менен жамаатыңызга баарына ыраазычылык билгизип, өзүмдүн атыман, казият өкүлчүлүктүн атынан, Жалал Абад облустагы мусулмандардын атынан рахмат айтам. Ушул бизге келип, ал акыбалыбызды сурап, мына 2 сааттан ашык сухбатташып отурганыбыз бир 2 мүнөттөй сезилбей калды. Анан ушул жерден бир сырды сездиңизби, сезбедиңизби билбейм. Анан биздин жанагындай бир топ сабактарыбызды көргөн мухлистерибиз бар. Анан ошолордон дагы ушул сырды, ошолордон да мен кээ бирлеринен угуп калам. Анан биз Аллах үчүн момун мусулман катары, адам катары бири-бирибизди урматтап, сыйлап, жүрөктөн жүрөккө сүйлөшө билишибиз керек. Эгерде жүрөктөн жүрөккө сүйлөшсөңүз, бул жүрөктөгү нерсени тил айтып бергенге алсыз болуп калат. Жүрөктөн жүрөккө жеткен махабат, жүрөктөн жүрөккө жеткен
урмат-сый адамды аябай жакындатып коет. Биз азыр мынакей Аллахтын ыраазылыгы үчүн элибиздин бир жаркын жакшы жашоосу үчүн, жаштарыбыздын келечеги үчүн, өтүп кеткен алымдарыбыздын урматтап кадырлап барктоо үчүн сүйлөшкөнүбүз үчүн караңызчы, мындай сөздөрүбүз маанилүү болуп, биз дагы да коштошпостон бири бирибиз менен сүйлөшкүбүз келип турат да. Ошого Кудай кааласа мен сиздер менен дагы ушул суранат элем. Бул мамилебизди, мына ушул сабактарыбызды улантсак, Кудай кааласа дагы көптөгөн сырлар чыгат. Иншалла. Көптөгөн сырлар чыгат. Мына мен кечээ эле сапар тартып келдим. Ал жерден дагы устаздарыбыздын аябай бир алтындан кымбат болгон сөздөрүн угуп келдим. Мына ошол алтындан кымбат болгон элибиздин жашоосуна, арманына, бүгүнкү күндөгү кайгылуу окуяларга дары боло турган сабактарды алып келдим. Кудай кааласа бул дарылар тууралуу келерки сабагыбызда сүйлөшөбүз. Иншалла комментарийден жазыңыздар, лайфхактарды дагы кайсынысын алдыңыздар, аны да жазыңыздар. Жылмайганды унутпайбыз, катталабыз, бөлүшөбүз. Айтор биз менен болгонду унутпагыла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa du'aan mustajaban wa rizqan wasiyan halalan wa shifaan min kulli da'in. Allah'ım sizlerge пайдалуу илимдерди ата эткен болсун. Алла Таалам кылган дуаңыздарды, окуган намазыңыздарды кабыл болгон дуалардан, ибадаттардан кылган болсун. Алла Таалам сиздерге берген ырыскысын таза, кенен, берекелүү кылсын. Алла Таалам түркүн оорулардан, кырсыктардан өзү сактаган болсун. Сафарларыңыздар дайыма байсалдуу болсун. Эл үчүн, үммөт үчүн, азыркы келечектеги жаштарыбыз үчүн гам көрүп жүрөсүздөр. Алла Таалам жүзүңүздөрдү жарык кылсын. Жүзүңүздөрдү жарык кылып, даражаңыздарды бийик кылып, жүрөгүңүздөрдү ыйман нуру менен толтуруп, көздөгөн максат, тилеген тилек, кылган ниетиңиздерге Аллахым өзү жеткирсин. Аллах акбар. Аллах барсыга Чоң дагы рахмат. Алла Таалам Машалла. ден соолук берсин. Сизди Аман бир болуңуздар. кучактап койсом.